тилекке каршы бул жерде целый квартал складтар өрттөнүп жатат. Беркеле башы ошол 1, 2, 3, 4 катар күйүп жатат. 2,5 сааттан ашык болду. Мен ушул жерден аз дрон менен көтөрүп көрдүк, үстүнөн көрдүк. Биз бир нерсени байкадык. Ушундай чоң өрт болгондо биз даяр эмес экенибизди көрдүк. Себеп дегенде өчүргөндөр бетинин учунан сууну өчүрүп атса, ортосунда канча деген дагы бир 50-100 балким андан да көп метрлер өрттөнүп атат. Жана ошондой эле бизге вертолет керек экен. Өрт өчүрө турган, үстүнөн келип сууну таштай турган. Бул жакта бир канча унаалар турганын көрдүк. Ошол учурда биз Чжуркага УПСМБ чалып портал жөнөттүрө дегенде портал дагы Горгайдын өзүндө да жок болуп калды. Тилекке каршы башка жактан келгенге чейин өтө көп убакыт өттү. Бул жакта бир байкени көрдүк. Ыйлап жүргөнүн 12 миллион сомго көчөгүнү мен товар алып келип түшүргөм дейт. Эртең ал товар Казакстанга кетет эле, бүгүн өрттөнүп кетти, мен эмне кылам деп. Жана ошондой эле ушул жерде пожарный гидранттар болушу шарт эле. Ар бир складтын астында пожарныйлар келип, суусу түгөнүп калып, кайра кетип жатышты. Пожарный гидранттар болсо, өздөрүнүн шлангдарын ушул жерден сайып, дароо суу чыгарып, өрттү балким тезирээк өчүрүп калышат эле.